Аллах субханаху ва таала Құран Кәрімде айтады: Аллах таала кимди кааласа тандайт, жана кимде талап болса хидаят берет. Биз менен сиздерди Аллах субханаху ва таала тандалган үммөт кылды, жана тандалган айда тандалган китепти Құран Кәрим бизге түшүрүп берди. Бул Аллах тааланын бизге кылган чоң жакшылыгы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнөн кийин бизге эки шифа калтырган. Бирөөсү сырткы ооруларга шифа болсо, экинчиси руханий ооруларга шифа. Сырткы ооруларга шифа болгон ал бал. Күндө ач карын бир кашыктан жесеңиз бүткүл сырткы ооруларга шифа болуп берет. Ал эми ички руханий ооруларга шифа болгон бул Кур'ани Карим. Жүрөгүңүздө Кур'ан болсо, Кур'ан окуй турган болсоңуз, бүтүн ички дүйнөңүздөгү руханий оорулар бардыгы айыгат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Инна хазихил кулуб тасдау." Бул жүрөктөр чындыгында дат басат. Кандай эле темирге суу тийгени дат баскандай. Сахабалар сурашты: "Вама жирауха?" Кетириштин жолу кандай, кантип кетирсек болот ал даттарды дегенде, Пайгамбарыбыз айтты: "Тилаватул Кур'ан ва зикрул маут." Кур'ани Каримди окуу жана өлүмдү эстөө дейт. Кур'ан окусаңыз, жүрөккө тынчтык келет, бейпилдик келет. Кур'ан окусаңыз, үйүңүзгө берекет болот. Абу Хурайра радhiyallahu anhu айтат: "Кайсы адамдын үйүндө Кур'ан окула турган болсо, берекелер жаап, жакшылыктар көбөйүп, периштелер келип, шайтандардын баары качып кетет" дейт. Тескерисинче, кайсы үйдө Кур'ан окулбай турган болсо, жакшылыктардын баары чыгып кетип, жамандыктар толуп, периштелер качып, шайтандардын баары кирип алат дейт. Ошондуктан Кур'ани Карим биздин дүйнө акыреттин бактылуубуз үчүн берилген китеп. Кур'ани Каримдин максатын Аллах Кур'анда баяндайт: "Китабун анзалнаху илейка литухриджан нас миназ-зулумати илан-нур." Куранды сага түшүрдүк, адамдарды караңгылыктардан жарыктыкка чыгарууң үчүн дейт. Караңгылыктар деп көптүктөр менен жам сыгасы менен айтылып жатат. Түрлүү караңгылыктар, надандыктын, жахалаттын, дүйнөгө болгон сүйүү, күнөөнүн караңгычылыгы, бүткүл караңгычылыктардан бир жарыктыга, туура жолго чыгара турган китеп бул Кур'ани Карим. Абдулла бин Мас'уд радhiyallahu anhu айтат: "Качан силер илим каалай турган болсоңор, анда Кур'ани Каримди окугула" дейт. Анткени алгачкылардын дагы жана кийинкилердин дагы илими Кур'ани Каримде камтылган дейт. Балдарыңарга Кур'ан үйрөткүлө дейт. Ошондуктан Кур'ан менен болгон байланышыбыз, Кур'ан менен болгон мамиле ар бирибизде болуш керек. Кур'ани Каримде Аллах субханаху ва таала бул үммөткө белек катары кылган. Аллах тараптан келген нерседен башка нерсе менен анчалык Аллахка инсан жакындай албайт, ачыктабай айтканда ал Кур'ан дейт. Кур'анды Алла өзү түшүрдү, Кур'ан Аллах тааланын сөзү. Муса алейхиссалату вассалам Аллах таала менен сүйлөшөт эле. Дал ошол сыяктуу эгер биз кааласак, Аллах таала бизге сүйлөсүн, анда биз Кур'ан окушубуз керек. Кур'ан окусаңыз, кудум Аллах таала сизге сүйлөп жаткандай. Биз өзүбүздүн уюлдук байланышыбызды ачып, бизге канча кат келгенин карап турабыз. Улам сайын ачып карап турабыз. Бирок Кур'ани Каримди карай турган болсок, Аллах тараптан келген бизге каттар өтө көп. Бирок ачып карабайт экенбиз да. 89 жерде Аллах таала "Я айюхаллазина аману", иман келтиргенде Алла кайра кайрылган. Бактылуулукту, дүйнө акыреттин жакшылыгы аякта экенин баяндаган. Кур'ани Каримдин эң биринчи сөзүнүн эң биринчи тамгасы ба тамгасы. Кур'ани Каримдин эң акыркы сөзүнүн эң акыркы тамгасы син тамгасы. Минал джиннати ван нас. Эми ошол эки тамганы кошсок бас деген сөз чыгат да. Араб тилинде бас деген маани бүттү, толуксага жетиштүү деген маани билдирет. Кур'ани Каримге амал кылып, Кур'ан менен жашооңузду өткөрүп, Кур'ан окуп, Кур'ан угуп, жашооңуз Кур'анга амал кылып, Кур'ан үстүндө өтө турган болсо, сизге толук жетиштүү дүйнө акыретте бактылуу болгонго. Дүйнө акырет кыйынчылыктардан кутулганга толук жетиштүү.
Ошондуктан ар бир мусулман Куран окуш керек, Куран угуш керек. Жашоосу Куран үстүндө өтүш керек. Алхамдулилла, мына Рамазан айы, бул Куран айы. Эң көп биз окуй турган китеп, уга турган китеп Куран китеби болуш керек. Таравихтерде мына хатым Куран Каримдерди угуп жатабыз. Эми эмне калды? Өзүбүз да окушубуз керек. Bir күндө bir парадан окусаңыз, 20 бетти окусаңыз, 30 күн 30 параны бүтүрө аласыз. Bir пара окуган канча убакыт кетет? Болжол менен 20 мүнөт кетет. 25 мүнөт кетет. Бирок ошол менен биздин акыретибиз корулуп, Аллах Таалага жакындап жатабыз. Эгер bir тамга окуй турган болсоңуз, bir тамга жаттай турган болсоңуз, бейиште сизге bir даража болуп берет, үйүңүздө bir чырак болуп берет. Ошондуктан баардыгыбыз ниет кылалы, ушул Курани Каримди Рамазан айында көпкө окуганга. Кайсы инсандар Куран окуй албай турган болсо, Курандын тамгаларын окуганга аракет кылсын. Анткени Курани Карим тамгаларын окуган үйрөнүү дагы Куранга берилген сооп берилет. Алла баарыбызга иншалла ушул Рамазан айын Куран айы кылып, көп Куран окуп, Аллах Таала жакында мүмкүнчүлүк берген болсун. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.